Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Жер үстүндөгү азап кайгылардын көп экенин көрүп туруп, Кудай пенделерин сүйөт деп айтууга болобу? Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жер үстүндөгү азап кайгылардын көп экенин көрүп туруп, Кудай пенделерин сүйөт деп айтууга болобу? Чындап эле суроо келет. Эгер Кудай сүйсө, эмнеге адамдар кыйналышыбыз керек? Эгер Кудай сүйсө, эмнеге адамдар оорушу керек, өлүшү керек? Ооба, туура. Бирок ыйык жазууда мындай дейт. Чыгуу китебинде 34-бөлүм 6-аятта мындай деген. Анан Теңир Мусанын бет алдынан өтүп мындай деп сүйлөдү. Теңир пендесин сүйгөн, ырайымдуу, чыдамдуу, абдан боорукер, адилеттүү Кудай. Демек Теңир пендесин сүйгөн Кудай. А сүйсө, адамдар эмнеге кыйналып жатат? Ыйык жазууда дагы мындай делет. Адамдар күнөөнүн кесепетинен, Кудайдын даңкынан айрылып калышкан. Адамдар күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Башкача айтканда, адамдын кылган жаман иштери, туура эмес жүрүм-туруму, ойлору Кудайдан четтетип кеткен. Кудайсыз болуп калышты. А Кудайсыз болгон жерде дайыма уруш талаш, кыйынчылык, оору жана өлүм. Ыйык жазууда дагы мындай деген. Силердин күнөөлөрүңөр Кудайыңар менен силердин ортоңорду бөлүп салды дейт. Адамдын күнөөсү Кудайдан бөлүп салды. Кудайсыз жашоо, кыйын, оор жашоо. Жакында бир адам менен жолуктум. Бир эже. Ал абдан кыйналып жатыптыр. Балдарымды кантип тарбиялайм? Ушулар үчүн жашап жүрөм дейт. Алардын тарбиясы жок болуп калды. Эмне кыларымды билбей калдым дейт. Ошондо мен ага айттым. Сизге Кудай керек экен дедим. Чындап эле бүгүнкү күндө адамдар Кудайсыз түйшүк тартып жүрүшөт. А Иса айткан, бардык түйшүктөрүңөрдү мага тапшыргыла. Мен силерге тынчтык берем. Бүгүнкү күндө Кудай адамдарды ушунчалык сүйөт. Адамдын кайрылып Кудайга келишин каалайт. Бирок тилекке каршы адамдар Кудайсыз жашагысы келип, көп азап кайгыларга өздөрүн дуушар кылышты. Урматтуу угармандар, кыйынчылыктар болбой койбойт. Анткени мунун баары күнөөнүн кесепети. Бирок Иса аркылуу биз кыйынчылыктарда кантип өтүү керек экендигин биз биле алабыз. Бирок бул кыйынчылыктар эчтеке эмес, бирок мындан кийинки да оор кыйынчылыктар келет. Түбөлүктүү тозок деген кыйынчылык бар. Иса түбөлүктүү тозоктон куткарыш үчүн ал өлдү, тирилди. Ким ага ишенсе, ал кечирилет жана түбөлүккө эшикке болот. Ошол себептен Кудай сизди абдан сүйөт. Кыйынчылыктар тартып жатсаңыз да ал сизди сүйөт. Ал сизди да түбөлүктүү тозоктогу кыйынчылыктан куткаргысы келет. Кудай батасын берсин.